Assalamu alaikum, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, замандаштар, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 2022-жылдын 30-январь. Кезектеги видеодо ушул жолдун четиндеги унааларды тартабыз. Ушул 124төн баштаймын. Мунун чыгарылган жылы 90, 2-3 объемдо 160 миң сом. Коробка механика, дөңгөлөктөрү кышкы. Так, салон жак. Ашындай салон. Фарларында бир аз жумушу бар, поворотникте. Калган азыр кузовда жасай турган жумушу жок. Ушунун жанында Nissan автоунасы Avanir 2002 жылы чыгарылган 2 объемдо $3,5 миң. Коробка автомат, расход жүзүнө 11, дөңгөлөктөрү кышкы. Ичи эси азыр ичинде октотот экен. Тартпай эле коёк. Ичин ачып. Мына ушундай кузов. Жакшы алда. Универсал. Кузовта жасай турган азыр жумушу жок экен, мен байкашыма караганда. Daewoo Matiz 2010 жылы чыгарылган 08 объемдо. Азыр баасын жазбаптыр, эсинен азыр сурайбыз. Дөңгөлөктөрү кышкы. Так. Assalamu alaikum aka. Канча деп атасыз ака? 200 миң сом, вложение жок? Жок, ходовой электрик көрсөтүш болду. Ошо. Түшүнүктүү, рахмат. Ходовойлорду бир аз көрсөтүш керек дейт. Honda Odyssey срочно сатылат дейт. Чыгарылган жылы 2002, 2-3 объемдо $4,700. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Болушу канча болот беке? Срочно деп атпыз. Бүгүн келип алып кетсе, канчага бере бересиз бүгүн? Болушу нак болсо 4,5-га берип берем. 4,5-га, Андан кем болбойт. Түшүнүктүү. Ушундай кузовта азыр жасала турган жумушу жок экен. 4,5-га берет. Daewoo Nexia ушул жерде. Механика чыгарылган жылы жазбаптыр, 1-5 объемдо. Сиздики баке? Эмеспи? Ооба. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы, арткылары жайк экен. Мына ушундай салондо. Эси азыр бул жерде жок экен. Баасын жазбаптыр, эгер кызыксаңыздар чалып сурайсыздар. Ушундай. Merz 210 чыгарылган жылы 96. Обмен бар экен. 2-3 объемдо мундагы баасын жазбаптыр. Азыр эси ушул жерде болсо эсинен сурайбыз. Срочно сатылат, силердики? Салон. Мына ушундай. Пробег 278 миң километр жүргөн. Ока. Канча деп атасыңар буну? 250 миң сом деп атыптыр эси. Мына ушундай. Азыр мына кузовта азыр жасала турган жумушу жоктой эле. Кузовта урулган жери жок азыр. Бул Nexia'нын эси дагы ушул экен. Nexia 150 миң сом дейт. Passat B5 чыгарылган жылы 97, 1.9 объемдо $3,000. Расход жүзүнө 6-7 дейт.
Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонун ашындай автомат коробка. Отургучтар ткань экен. 355 000 километр пробег жүргөн. Жакта Audi A4 унасын тартайын. Мунун чыгарылган жылы 94. Булдан срочно сатылат дейт. 1.8 объемдо механика. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Канчада атасыз беке? 230. Жасай турган жери барбы? Манча бар бирок технически идеально. Түшүнүктүү, рахмат. Пробег 248 000 километр жүргөн. Volkswagen Passat чыгарылган жылы 90, механика 1.8 объемдо 170 000 сом деп жазып туруп, өчүрүп астына 160 000 сом деп жазыптыр. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы, төртөөсү тең. Салон жабык. Үстүндө мондай багажниги менен, артында фаркоп бар. Шунун жанында Honda Stream. Мунун чыгарылган жылы 2001, 2 объемдо $4700. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салон жабык. Мына ушундай салон. Honda Accord чыгарылган жылы 2002, 1.8 объемдо 250 000 сом. Расход жүзүнө 7 дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салондан бир тартып көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Коробка механика экен. Жасай турган жер жокпу же бир аз барбы? Жасай турган жер жок э? Болуш канча болот эми? Колго тийип. Болушу бир аз түшөм ата. Жок. Бир аз түшүп бересиз. Түшүнүктүү. Рахмат. Ашындай туугандар. Туугандар, биз көп мындан башка дагы көп видеолорду тартабыз. Азыр базардын ичине кирип, эгер машина кандай машинаны тартыш керек болсо, бизге айтыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Мен ошол машиналарды тартам. Volkswagen Polo кызыл түстө, чыгарылган жылы 2002, 1.4 объемдо 230 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз беке? Жакшы. Карай турган жери барбы? Вложение? Вложение бар бир аз. Кай жеринде бар? Электричество, анан подшипникту алмаштырыш керек. Болду. Электричество менен подшипник экен да. Башка жок. Жок. Эми окончательно канча болот ошону айтып кетсеңиз? 220. 220, бүтөт ошого. Бүтөт. Түшүнүктүү, рахмат. Обмен бар депсиз, кандай машиналарга көбүнчө? Азыр уже обмен болбой калды. Болбойт да азыр, э? Түшүнүктүү. Рахмат. Обмен азыр жок экен. 195 000 километр пробег жүргөн. Volkswagen Golf 4 чыгарылган жылы 2002, 1.6 объемдо $4.500. Дөңгөлөктөрү кышкы, арткысы жайык экен. Салон жабык. Сыртынан тартып көрсөм, автомат коробка.